үгүт иштери башталды. Ошол Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда эгерде үгүт иштери жүргүзүү учурунда мыйзам бузуучулук орун алган болсо же болбосо андан оор шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылар аныкталып такталган болсо, албетте укук коргоо органдары тарабынан, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мыйзамга ылайык чаралар көрүлөт. Кечеги кайрылууда мен кайрадан ушул бүгүнкү күндө 467 талапкер катталды, бирок кечеги күнү 2 талапкер баш тартты. Катышуудан бүгүнкү күнгө 465 талапкер ушул шайлоодо катышууда да. Мен кайрылып кетет элем, ушул кынтыксыз мыйзам чегинде үгүт иштерин жүргүзүүнү биз суранат элекпиз. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жүрүш керек. Анан эми баягы бизде коомдо бар да, биз укуктуубуз, укук депчи. Ошол эле учурда биз милдетти унутпаш керекпиз да. Биз милдеттүүбүз да баарыбыз мыйзамды сактаганга. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып дагы кайрылып кетет элем. Талапкерлерге, ошондой эле башка шайлоо процессинин катышуучуларына мыйзамды кынтыксыз так аткарганга. Себеби мыйзамдын күчтүүлүгү анын аткарылышында. Эгерде ким тарабынан болбосун ушу шайлоого байланыштуу мыйзам бузуучулуктар аныкталган болсо, биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Ошол талапкерлердин каттоосун жокко чыгарганга чейин. Анан эми биздин мамлекет башчыбыз дагы Садыр Нуркожоевич кайрылып кетти го. Бүт элге, талапкерлерге жана башка катышуучуларга ушу баары мыйзамдуу болсун депчи. Ошон үчүн суранып кетет элем. И кандайдыр бир деңгээлде эскертип кетет элем да. Ушундай мыйзам бузуучулук болсо, анда сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт да. Азыркы күндө биз чара көрө баштадык. Кээ бир талапкерлерге алардын аты жөнүн айтпай эле турайын. Себеби кандайдыр бир деңгээлде бир антиреклама болуп калбасын. Мисалы ушул үгүт иштерин жүргүзүүдөгү мыйзам бузуучулуктарда, мисалы мыйзамдын талабына ылайык мечиттерде, ооруканаларда, балдар бакчасында, мектептерде үгүт иштери жүргүзүлбөйт да. Мисалы ошондой анча-мынча фактылар чыгып атат. Андан тышкары ушул үгүт иштери башталганга чейин кээ бирки талапкерлер үгүт иштерин жүргүздү. Андан кийин бири-бирин каралоо фактылары бар. Аларга дагы биз чара көрүп атабыз. Биз бир гана талапкерлерге чара көрөбүз дегенден алыспыз. Биз аларды ошол эле учурда коргогонго тиешелүү иш аракеттерди жүргүзөбүз да.